Жақшы құлық мінез бұл таркул ада. Бәзлун нада ва таркул ада ва башаша ва талақатул вajh деп айтышат екен. Мұның манisi адам өзүндөгү бардык жакшылыкты бирөөгө сарптоо дейт. Кандай? Ар бир адам, мусулман адам ойлош керек экен. Ар бир адамдын менде акысы бар деп ойлош керек экен. Ар бир адамдын менден жакшы бир пайда алууга акысы бар деп адам сезип, ошонун натыйжасында адамга жакшы мамиле кылыш керек экен. Экинчиси ва таркул ада. Адамдан эч кимге бир дагы зыян жетпеш керек дейт. Тилинен болсун, колунан болсун, эч ким зыян тартпаш керек. Жана ва талақатул вajh, дайыма жүзү жылмайыңкы болуп, жүзү күлүп, бирөөлөр менен учурашканда ал адамдардын маанайын көтөрө турган жакшы маанай менен жылмайыңкы жүз менен учурашуу, мына ушул кулк мүнөз деп айтат. Ибн Хажар Аскалани деген чоң аалым дагы түшүндүрүп берет, кулк мүнөз бул жакшы кулк мүнөз. Ихтиярул фадаил ва таркур ар-радаил дейт. Бүт жакшы сыпаттарды колдонуп мамиле кылуу адамдар менен жана бардык жаман болгон сыпаттарды таштоо деп түшүндүрүшөт.